Өрүк зарылуу айгүл гүлдүп аткан жергесинде туулуп өскөн. Өмүр бою жашоосун, эмгектенүүсүн ошол жерде өткөргөн жазуучу Аскаралы Ражабалиев менен чыгармачылык жолугушуу болду. Ар бир адам менен дидарлашуу, ой бөлүшүүнүн өзү бүтүндөй бир чыгарма десем болор. Анткени анда маектешкен адамдын тагдыры, өмүр жашоосу, чыгармачылыгы, турмушка болгон көз карашы сыяктуу толгон токой ой пикирлер айтылат. Жазуучунун жан дүйнөсүн таанып, сөз булагын ачууга аракет кылдым. Негизи мен 7-8 класстан баштап эле жазууга кызыкканмын да. Эми адамга бир таасир деген нерсе болот экен. Ушу биздин айылыбыз чоң дарыянын жээгинде болчу эле, анан токой болот эле да. Жаштык мезгилинен ошол токойдун ичинде ойноп, сууга түшүп, анан кийин жазында өрүк күздөгөндө анын ичинде ойноп дегендей, кыскасы менин жазуучулукка ушу сезимдин ойгонушуна бир эки нерсе себеп болду да. Биринчиси айылыбыздын жаратылышынын чөйрөсүнүн кооздугу. Дарыянын күнү түнү шабылдап, күркүрөп агып турушу. Андан кийин анан өрүктөрдүн гүлдөшү, өрүк гүлдөгөндө баткен өзүнчө бир беш болуп калат да. Анан экинчиден ошол айылдагы адамдардын кулк мүнөзүнө, алардын жүрүм-турумуна негедир жаштыгымдан эле кызыгып өчүрөм да. Ошол адамдар менен жаратылыштын экөөнүн айкалышуусу менин жаш жүрөгүмө, сезимиме кытыгыларды окшойт. Ошол мезгилден эле өзүм андай окуп жүргөндө эле кыска ырларды жазып жүрөм да. Кийин акырында отуруп ошол жазуучулардын дүйнөсүндө баш бакканымды өзүм да билбей калдым. Алгач Бакмал эже деген бир аңгеме жазганмын 8 класста. Бир эжемдин уулу кокусунан каза болуп калып авариядан. Аябай кайгырып ыйлаганда ошого кошулуп мен да кайгырып ыйлап отуруп, анан түндө бир көк дептерди, бир 12 бет барактуу көк дептерге аңгеме жазганмын. Анын сапаты менин ишим жок, бирок ошол башталыш ошол болгон да. Жазуучунун чыгармачылык ишмердүүлүгүн толугураак ачып берүүгө анын замандаштары, калемдештери, окурмандары чоң көмөк көрсөттү. Биздин жаштык кезибиз, студенттик кезибиз, романтикалуу кезибиз бирге болду. 70-жылдардын башында Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетинде Аскаралы кыргыз тил бөлүмүндө, мен болсо орус тил адабият бөлүмүндө окуп калдык. Ошол биринчи таанышкан күндөн баштап Аскаралы менен болгон карым-катнаш, дилдештик, сырдаштык аябай бекем болуп, бирибизге бирибиз аябай сиңип кеттик. Мунун башкы себеби чыгармачылык болду. Аскаралы ошо мектептин күндөрүнөн баштап эле адабиятка жакын болуп, аракеттенип, өзү дагы чыгармачылыкты жаратуунун үстүндө ошо аракеттенип, кыялданып келген экен. Факультетке келгенде бул биринчи мындай азыр проза катары таанып атат да азыр. Ал ошо поэзия менен келген болчу. Ыр жазып келген болчу. Ошол мезгилде Ошто педагогикалык институттун филология факультетинде жүргөнүбүздө 70-жылдары аябай көп жаштар баарыбыз биригип, адаби ийрим бар эле, адаби Жоморт Бөкөнбаев атындагы адаби ийрим бар эле. Ошондо факультетте Фрунзеден барган жазуучулардын баардыгы ошол жерде факультетте жолугушууларды өткөрүп, конференцияларды өткөрүп, адаби кечелерди, поэзия кечелерди, жазуучулардын жаңы чыгарган китептеринин бет ачар конференцияларын уюштуруп жүргөнбүз. Мына ушул иштердин баардыгында Аскаралы аябай активдүү катышып жүргөнүн билем да. Чыгармачылыгы институтты бүтүп кеткенден кийин иштеп жүргөндө жаңы ачылыш, жаңы багыт менен кетти да. Прозага кирип кетти. Прозага кирип анан кийин алгачкы аңгемелерин, эсселерин, драмаларды жазды, очерк аңгемелерди жаза баштады. Чыңгыз Айтматовду айтып атпайбы? Ошо ар бир адам өзү жашаган, өзү көргөн, сезген доордун сүрөткери болот дегендей. Анан Аскар Ражабалиев чындыгында бул түштүктөн чыккан, түштүк говору менен, түштүк акцент менен жазган өтө мындай оригиналдуу жазуучу десек болот да.
эми азыр толук жазуучу деп айтсак болот, анткени калыптанды, өзүнүн стилин тапты. Бул стилин таап, өзүнүн нугун табыш үчүн Аскар Ражабалиев көп ашууларды ачты. Алардын демей мындай тактап айтканда Мурза Капаровдун жанында жүрдү. Жолон Мамытовдун жанында жүрдү. Көп жылдар жанында жүрүп, алардын чыгармаларына суктанды. Бирок ошолорду мен устатым деп, ошолор мени кумирим деп, ошолордун чыгармалары менен бул ошолорду улап, ошолордун нугу менен кеткен жок да. Аскар өзүнүн нугун таптı да. Ошол жерине мен абдан баа беремин. Маселен, кээде айтат го, мына устатына карап, ошолордун идеяларын, ошолордун жазган темаларын улап, окшоштуруп жазгандар көп да эми. Бирок Аскар ошо Баткендин айталык Баткен өрүкзарын, Баткендеги өзү сүйгөн, өзү дайыма символ катары бийик туткан көк майрам, эме көк дайрасын дайыма ала жүрөт да. Көп чыгармаларында маселен ушу өрүкзар, ошо өзүнүн дайрасы сүйгөн. Бардык жерде баш багып көрүнүп турат да. Менин чыныгы чыгармачылык дүйнөмдү ачкан, бул менин чоң тамгы менен жазган устатым Раматылык Мурза Капаров болду да. Анткени эми ачыгын айтыш керек, ар бир жердин өзүнүн географиялык шартына жараша, мындай элдин өзүнүн кулук мүнөзү болот, сүйлөгөн сөзүндө айырмачылык болот, интонациясында айырмачылык болот, турмуш болгон мамилесинде айырмачылык болот. Кийин чоңоюп жазуучулукка биротоло баш бага баштаганымда, ушул өзүбүздүн Баткен кыргыздарынын, мындайчасын айтканда ички кыргыздардын жан дүйнөсү, бир өзгөчөлүк дүйнөсү жазып берүү өтө кыйын эле да. Анткени көп жазуучулардын чыгармаларында мына Баткендик ички кыргыздардын образы жазылган эмес ачыгында. Бул дың бойдон турганда. Анан Мурза Капаров деген бир укмуштай сонун жазып чыгып калды. Ошонун чыгармасын окуганда мен таң калдым да. Анын каармандарын көрүп мен өзүмдүн айылымда жүргөн адамдарды көргөндөй болдум. Анын жазуу манерасы, пайдаланган сөздөрү, жаратылышты жазгандагы сөздү чеберчилик менен пайдалангандыгы, бул биздин өзүбүздүн чөйрөнү Баткендин жаратылышын жана адамдардын жан дүйнөсүн ачып бергендей болду да. Ошондон баштап ушул киши менин жазуулардын жазуучулукка киришимдеги бир чоң бир терезе ачылгандай болду. Көпөлөктөр өрөөнү деген повести. Бул ошол Раматылык Мурза Капаровдун арманы да. Ошол кишинин идеясы болчу. Бирок ал кишинин идеясы менде кулагым чалган, уккам. Бирок Аскардын жазганы ошол кишинин арманын башкача кылып берди да. Ошол кишинин арманын ишке ашырды. Ушунчалык жакшы повесть деп мен атап кетким келет да. Анан жанагы Жашоо маңызы деген повести дагы, бул дагы мен абдан жогору баалаган повесттердин бири. Чындыгында Аскар ушу чоң полотнодо, чоң масштабтуу теманы дагы өзүнүн мындай чыгармачылыгын жакшы, натыйжалуу, мындай башкаларга мындай сабак ала турган, өрнөк ала турган бийиктикте жазып жүрөт да. Аскаралы Ражабалиевдин чыгармаларынын өзгөчөлүгү, жаңычылдыгы, жан дүйнө жаңырыгы тууралуу акын Карбалас Бакиров төмөндөгүдөй пикирин айтты. Аскар Ражабалиев жөнүндө мен 2000-жылы жазуучулар союзунун үйү бар Арашанда. Ошол жерде Раматылык кыргыз эл жазуучу акыны Жалил Садыков менен кыргыз эл жазуучусу Мурза Капаров менен чогуу ошо Арашанда бир айдай болуп калдык да. Анан ошондо Мурза Капаров мага айтып калды да, бир Аскар Ражабалиев деген бир чоң жазуучу бар деди. Баткенден болот. Сен ушунун чыгармаларын окудуң беле деди мага. Мен айттым, ал менин Аяш акем болот дедим. Мен агам менен бирге бүткөн. Анын чыгармалары менен таанышмын. Мага анын чыгармаларындагы мындай чыгармалары проза жазганы менен поэзияны поэтикалык чаптарда бүт. Мына эң акыркы чыгармасы мына Бейиштөр деген китебин мен окуп чыктым. Мында 3 повесть, 10 чакты аңгеме бар, бир драмасы бар да.
Адам келемиштер деген аңгемесинде ошол баягы эрте менен баягы күн чыккандан кийин баардыгы баягы чымчыктардын баардыгы, таранчылар, баягы куштардын баардыгы учуп чыгып, эмелер сайрап, баардык эме болуп атканда ушундай бир өзүнчө бир симфония болуп, торгойлор сайрап, суурлар баягы чыга калып, баягы кыйкырып деме кылып атканда бир мылтыктын үнү чыгат да, тарсылдаган мылтыктын үнү чыгат. Ошол тарсылдаган мылтыктын үнү чыкканда баардык баягы үндүн баардыгы жымжырт болуп басыла түшөт да. Ушул аркылуу бул ошондой бир көркөм дүйнөгө адамдардын ушундай бир жамандык жасап атканын, адамдардын ушундай ташпоор болуп атканын ушундай бир сүрөттөп берген да. Ошол жерде эки келемиш болот. Тымый деген келемиш, анан ымый деген келемиш да. Тымый күйөөсү, ымый жубайы. Булар жылыга 5-6дан төрөйт дагы, ошонун баардыгын адамдар атып өлтүрүп кетишет да, баягы деме кылып. Ал жанагы мылтыктын үнү чыгып аткандагы бул кара өзгөй деп атайт да. Ошол кара өзгөй деген атты берет ошого. Ат дагы ошонун ысымы дагы анын кара өзгөйлүгүн жаратылышка адамдардан башка эч бир неме андай кара өзгөйлүк кылбай тургандыгын айгинелейт. Оркестрдин дирижеру Бүркүт Шаңшы Бобо дейт. Улар куш, бөдөнөлөр, кекиликтер, таранчылар, жалгыз күкүк, кааргатаан, тоңкулдактар, ийнеликтер, чегирткелер, көпөлөктөр. Ушулардын баардыгы симфония болуп атканда зор оркестр ойноп жатса дуулдап, кайсыл жандык жөн жатмак, коён түлкү чимирле бийлешип, куйруктары булаң-булаң-булаңдап, каш кулагың үнүн кошту чуулдак, кашабалар эрип жыргап улушту, капсалаңдар чээринен чыгышты, аркар кулжа таштан ташка секирип, илбириштериң зоодо ойноп жүрүштү. Ана сайран, мына арген добуштар, жер дүңгүрөп асказоолор заңгырап, симфония ыргагына көшүлө, тоо этеги лазаттана магдырап, керемет күү аалам чекке жаңырат. Ийин казып аткан жуп келемиш тык токтоду, анан деле болоор иш, кулак төшөп музага, келемиштик туюм менен эргишти, чыйпылдаша бийлешти да сергишти. Ыргалатта чайпалат арчагайың, балкыйт чалкыйт, коода сайың, симфония жетти кылда чокуга, жандуу жансыз көл күп жибип, улуу күүнүн жалын отуна, о опосуз дүнүйө, тарс-тарс, аңрайган кошооздон ажал бүрккөн ок жаңырды, Бүркүт Шаңшык дирижерго жаңылды, кайран куштар пашасынын оттуу көзү сүзүлдү, симфония кам буугандай үзүлдү. Мына ушундай болуп туруп бүтөт да. Анан кийин ошол аңгемени мен ушул шедевр аңгеме деп атайт элем да. Негизи мунун ар бир аңгемеси эле мактоого татыктуу. Ар бир аңгемеси ушул кыргыз прозасына жаңылык алып келе турган аңгемелер деп эсептеймин. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раевдин пикири Аскаралы Ражабалиевдин портретине көп керемет боёкторду сүрттү. Аскар Ражабалиев бул ушу 20 жылдан ашуун 30 жылдан бери ушу адабият майданында келаткан жазуучуларыбыздын бири да. Анын бир өзгөчөлүгү бул Баткенде жашайт. Бизде азыр мына региондордо, аймактарда жашаган жазуучулар аз калды, чындыгын айткандачы. Көбү жазбай да калды, көбү көрчүлүшкө кирип кетти. Бирок Аскар Ражабалиев өзүнүн ошо чыгармачылыкка болгон сүйүүсү деп коебузбу, ушу чыгармачылыкка болгон миссиясы, чыгармачылыкка болгон өзүнүн көз карашыбы ушул көзгө чейин ушул чыгармачылыгын таштабай улантып келатат да. Эми жазуучуларда мына негизи борбордо жашайт жазуучулар, периферийный жазуучуларды биз кээде мындай экинчи эмедегидей деп тоготпой да мындай үстүртөн мамиле жасап коебуз. Бирок мен айтар элем, чыныгы адабият, чыныгы таланттын өзүнүн географиясы болбойт. Ал ошол кайерде болсо жашаса дагы, ал өзүнүн адабиятын, өзүнүн көз карашын, өзүнүн эстетикасын, дүйнөсүн таныта алат да. Ошондуктан мен айтар элем, Аскар Ражабалиев бул өзгөчө жазуучу да. Мына айтайлы, негизи жазуучунун ошол каармандары дагы өзү менен кошо жашайт. Ошол Баткенде жашаган, биз баткенчилер деп коебуз, ошол баткенчилердин арасында жашайт. Бул характерди ошол адамдардын арасында жашаган адам гана билет да. Характерин, колоритин, психологиясын, мүнөзүн,
алардын дүйнөсүн, мамилесин ошол жеринде жашаган, ошолор менен аралашып жашаган, ошол каармандардын бири катары жашаган ушу Аскар Ажабалиев ушунчалык бир терең, мыкты чыгармаларды жаратты да. Турмушту дал өзүндөй чагылдырам десең, ал дүйнөнүн өзүң менен ири шаркак жашап жаткандыгын терең сезиш керек деген Аскаралы Ражабалиев өз замандаштарынын портретин, алардын тагдырын көркөм сонун образга айланткан. Аскар мындай айтканда, ошол өзүнчө каармандардын типтерин таба алды. Мен ушу сөзүм куру болбош үчүн мына жакында эле жанагы Бейиштер деген жаңы китебинен мына кече эле окуган жанагы өкүм деген аңгемеси эсимде турат да, чыкпай калды. Бир отуруп окудум. Ошондо Аскар өтө чоң теманы алып чыккан да. Адам эртеби кечпи кылган ишине жооп берет деген. Ал жанагы маселен өзүнүн сүйгөнүн албай, ошо бирөөнүн сүйгөнүн ала качып, ошо менен 65 жыл түтүн булатат. Бала чакалы болушат. Бирок ошол өзүнүн мурдагы сүйгөнү бул дүйнөдөн кетерде ошо барып элден тартынбай, журттан тартынбай кошок айтат башында отуруп. Ошо кошогунда өткөн өмүрүн, арманын бүт баарын айтып салат да. Элдер таң калат. Бу кандайча мындай болот? Булар 65 жыл өмүрсүз түтүн булатып, бирге бала чака өзүнчө мамлекет курса, ана бул эмне деп атат деп. А чындыгында адам баары бир жүрөгү ошо берилген бойдон калган адам жөнүндө жазат да. Сүйүнүн бийиктиги, сүйүнү даңазалайт. Аягында ошол 65 жыл бирге жашаган абышкасын соттойт өзү. Соттойт кадимкидей. Экөө абышкасы аркы дүйнөгө баратканда жолуна торойт. Кетирбейт. Сен ушундай кылгансың, сен мындайсың деп. Ошондогу азап, ошондогу адамдын кылган кечеги бир кездердеги жасаган иш үчүн ошо адамдын азабын ушунчалык ачып көрсөтөт да. Мына кээде көрүп атпайбызбы, кээде мындай ойдон чыгарып деле бир соттоп эле бирөөлөрдүн өкүмдөрүн чыгарып эме кылып атпайбы? А мунуку болсо турмуш жыттанып турат да. Турмуш жыттанып, кадимки Баткендин кара топурагынан чыккан адамдардын сүйүүсү алардын аягындагы жанагы ушунчалык бир кайгылуу болгону менен баары бир бизге сабак таштап атат. Адамдар дайыма өзүңдүн теңиңди тап. Өзүңдүн теңиңди урматтаган, сыйлаган адамыңды тап. Сен эч качан бирөөнү зордуктоо менен анага өмүрлүк жар болуп бере албайсың деген оңгулуу сөздү Аскар абдан жакшы айткан да. Жазуучунун чыгармаларында турмуштан сабак катары алынган окуялар менен каармандар адамдарга дилдин нурун, жашоонун нурун жандырып келет. Чындыгында чыныгы мыкты чыгарманын максаты да ушул. Бул эки парзды аткаруу чыныгы таланттуу жазуучунун гана колунан келет. Андай жазуучунун бири Аскаралы Ражабалиев. Мен биринчи өзүмдүн чыгармаларымды өзүмдүн оюмда, анан жүрөгүмдө багып жыйнап жүрө берем да. Устур келген эпизоддорду, жакшы таасирлерди, учурларды мээме топтоп жүрүп анан кагаз жазуу үстүнө отурам дагы, ошону бир сыйра жазып чыгып таштап коемун. Кийин убакыт өткөндөн кийин дагы кайра караймын. Кайра карап анан бышырып жазышка аракет кылам да. Анткени окурманга сунуш кылып аткандан кийин ал начар чыгып калса, биринчи эле өзүңдүн ай бериң да. Ошон үчүн басма сөзгө жарыялай турган китеп гезитке бересиң, аны бышырып туруп, көңүлүңдө бышырып туруп. Анан кийин окурмандарга тартууласаң, ал сапаттуу чыгат. Ошол чыгармачылыктагы негизги менин чыгармачылык иш тажрыйбам ушундай. Биз айтар элек, Аскар Ажабалиевдин көркөм дүйнөсү, прозасы бул мындай биздин улуттук алакаттагы азыркы кездеги мындай көрүнүктүү жазуучулардын катарына кирет. Ошондуктан мен көп чыгармаларын окудум. Ал киши менен өзүм дагы мындай байланыштамын. Кээде ушу жолугуп калсак, ушу адабият жөнүндө сүйлөшөбүз, маданият, дүйнөлүк адабий процесстер жөнүндө сүйлөшөбүз. Анын бир өзгөчөлүгү бир гана ошол жерде өзүнчө эле провинциалдык жазуучу болуп
үміт қалбастан бұл дүйнөлүк адабият дайыма, дүйнөлүк процесс менен дайыма мындай тааныш, ошону кызыгып, изилдеп, азыркы дүйнөдөгү эң мыкты чыгып аткан адабияттар менен дайыма кабардар да. Себеби ал өзүнө ошондой талапты коет. Мыкты адабияттын үлгүсүндө, мыкты адабияттын мисалында чыгарма жаратышым керек дегенчи. Ошондуктан анын чыгармалары ошол Баткен дүйнөсүн ачып берген бирден бир адабият деп айтсам болот да. Себеби бул адабият, бул адамдардын дүйнөсү, ошол микро дүйнө өзүнүн темпераменти бар, өзүнүн характери бар бул жердечи. Анан ошондой эле ошол эле адамдардын кулк мүнөзү эмес, ал ошол эле учурда биздин замандаштарыбыздын азыркы доордо жашап аткан, азыркы мезгилде жашап аткан адамдардын мындай бир өзгөчө бир полотносун, галереясын жаратканда мен айтар элем Аскар Ажабалиев бул мындай бир биздин азыркы кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү жазуучулардын бири. Анын чыгармалары ошол нерсени аныктап турат. Эми жазуучу өзү да булактын көзүн ачып, жаш таланттарга устат болду. Устат болуу бул сыймак. Илгертеден бул салт уланып келген кыргыздарда мен дагы колумдан келишинче өз шакирттериме, жаштарга мындай тарбия берип, жол көрсөтүп дегендей таасирлентип келишке аракет кыламын. Тушоосу кесилип калган балдарыңыз, шакирттериңиз болсо айтыңыз. Тушоосу кесилип калган bir Saidimar Sultanmurat деген акын бар эле. Ошого мен ал азыр мыкты ыларды жаза баштады. Bir 3-чү жыйнагы чыкты. Ошол баштап ачыгын айтыш керек. Bir жазам деп кызыккан менен ал мен аны туура жолго салышка көп аракет кылдым. Азыр мыкты акын болуп 3 жыйнагы чыгып калды. Андан кийин менин дагы bir şakirtim dese olat, sırdaşım da oldum desem de olat. Abin abi Dabekov degen jakşınakay prozaik var. Okumuş prozaikte çağırmalar жазат. Özgöçe kıska angemelerini çevirdi. Oşoğa da köp özümün oylarımdı, kengişlerimde aytıp duruyorum. Aldağın özünün tüşosu kesilip kaldı. Bunday kızlardan var, jigitlerden bunday alarga daim özümün jadamını көрсөтүп турамын да. Аскаралы Ражабалиев Баткен областык басма сөзүн өнүктүрүүгө зор салым кошуп, 40 жыл бою райондук областтык газеталардын жетекчилеринин бири болуп эмгектенди. Баткен областык драма театрынын ачылышына чоң көмөк кошту. Баткен областы болгондон кийин областтык театр ачылып калды. Анан жанагы Апа Жайнаков деген белгилүү обончу ага директор болуп бардагы манын байке sizde tecrübe var, usul uyuşturuculardan жақсы kültür tecrübeniz var. Sul областы gezdi, teatrda birge uyuşturmayız dep kaldı. Anam men makul olup, ошол жерде көркөм жетекчи, жана адаби бөлүмүнүн башчысы болуп, birge жаштарды театрга тартып, театрдын дагы өзүнчө бир спецификасы, өзгөчөлүгү болот экен, көп кыйынчылыктар менен ошол театрды уюштурдук. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул театрдын бет ачары менин драмам аркылуу Пейлиңден көр деген драмам аркылуу ачылып, көрүүчүлөр жылуу кабыл алышты дагы биздин театрдын элге аралашып кетишине салым кошду деп ойлоймун. Андан кийин дагы Сагыныч кушу деген драмам коюлду ошол областтык театрдын сахнасына. Кыскасы ошол бул жерде дагы жаштар, чамашыл жаштар менин чамашылыгыма демөр болуп, түрткү болуп келишти да. Demek çarmıhçılık demdi, күчтүү багытты алуу үчүн бул чармыхчылык коллективинин жамаат менен иштесең, ого бетер жакшы болот да. Ал сага булак, соолбас булак болуп берет. Албетте эл соолбас булак чармыхчылыктын. Бирок чармыхчылык жамаат менен адамдар менен иштесең, ого бетер сен күн сайын ошол дүйнөгө кабылып, ошол дүйнөнүн чармыхчылык дүйнөнүн ааламында жүрөсүң да. Менин студенттик күндөрүмдөгү бир анын сөзү жүрөгүмдө калды да. Каникулга тарап сентябрда башында чогулдук. Анан Аскаралдагы бирибиз эмне көптөн бери көрүшпөй, анан сырдашып атканыбызда, "Ай, кандай дем алдың?" десем, "Аптан жакшы болду" деди.
Білесің бе Қасымбай деді. Мен Баткенге қайра кеттім келіп отат деді. Мына оқу башталғанға қарабастан Баткенге қайра кеттім келіп отат деді. Дилим сыйлаған, дилим жақтырған, мен сыйлаған бір айым менен аптан жақшы мамледе болып қалдық. Анан бияққа Баткенге ұша өрейін деп аэропортқа келсем, алдағы гүлі менен келіп күтіп тұрған екен. Анан келіп, мені анан ұзатып, жақсы сөйлесіп, самолетқа салып қойды дейді. Анан мен дағы бұндай мамилені күткен емесім дейді. Анан самолетқа отырып, гүлді көріп, анан аябай бір толқынданып еме болып кеттім дейді. Анан, қой, түсейін деп неме қылсам, уже самолетті есігін жауып, уже самолет жүріп қалды дейді. Анан терезеден қарасам, баяғы қыз қолыменен, екі қолыменен аман-есен бар деп шынтіп неме қылып атқан екен дейді. Анан ошол көрініш менің жүрегімде еме болды дейді. Ошқа кегічем, жүрегімде еме болып кетті дейді. Самолет дарылдап жөнөді дейді. Самолет дарылдап асманға, оның жүрегі, самолеттің жүрегі асманға тартады дейді. Менің жүрегім баяғы жерге қарап тартады дейді. Ошындай болып келдім, келіп азырдағы ошол сезімнен шыға албай айтам. Кеткім келіп отат деді да. Анан бұл маңа ыймандай сырын айтты да. Ал ошол ыймандай сыр, ошол сезімдері аларды Құдай қолдап, үй бүле күтіп, балалы, шақалы, нерелі, шерелі отырады. Бұндай сөзді бардық эле адамдар бири-бириге айтпайт, бирок Аскар Алмаға ошентип айтты эле. Жазуучунун жүрөгү, сезими, коомчулуктун жашоосунун күрөө тамырынын согушун терең туюп турат. 30 жылдар эле биздин атактуу акыныбыз Жомарт Бөкөнбаев Алатоонун аскасынан ашалык деп бир канаттуу ырды жазганда, бир чакырык катарында. Ошол ырдын үнү дагы эле өчөлөк, анын мааниси кетелек. Анын мааниси эле ошол кыргыздар Алатоонун ичинде эле биз кыйынбыз, манасыбыз бар, семетебиз бар, фейтегибиз бар деп, анан улуу күүлөрүбүз бар деп жүрө бербей дүйнөгө чыгалы ааламга. Ааламда эмне деген улуу кереметтер жараткан адамдар, улуу өнөрпоздор деп айтып кеткендей болгон да. Туура. Дүйнөлүк маданий, адабий жаңылыктарды өздөштүрүп, көкөрөктөрүнө сиңирсе, ошондо биздин жаштардын патриоттуулугу, мекенчилиги артат эле. Бүгүн биз жаштарды кантип жакшы жолго коебуз, кантип мекенди өнүктүрөбүз деп жатат. Жок, эгерде адамдын жан дүйнөсү, рухий дүйнөсү толбойын, ал эч качан өспөйт. Мамлекетти да өнүктүрө албайт. Аны тарыхтагы ар кандай цивилизациялар, керектүү цивилизацияны алалык. Европанын ренессансын алалык. Япондордун өнүгүшүнүн тарыхын алалык. Же болбосо өзүнүн мына 60-70, 80 жылдардагы улуу обон болобу, музыка болобу, скульптура болобу, адабият болобу өсүштү алсак, мына ошолор мамлекеттин ар бир элдин өсүшүнө чоң демилге берип, шык берген да, түрткү берген. А биз азыр кантип өнүгөбүз деп изденип атабыз. Бирок бул жагын унутуп атабыз. Мына ушул жагына өкмөт көңүл буруп, кайрадан дагы жолго коюп, адамдардын жан дүйнөсүн, жоопкерчилигин, иманын тарбиялоодогу чоң милдети бар адабиятка көңүл бурганда, жазуучуларга көңүл бурганда, биздин өлкөбүз тез эле жанагы 30-40, 50 жылдардагыдай дүркүрөп элек. Анын мааниси эле ошол кыргыздар Алатоонун ичинде эле биз кыйынбыз, манасыбыз бар, семетебиз бар, фейтегибиз бар деп, анан улуу күүлөрүбүз бар деп жүрө бербей дүйнөгө чыгалы ааламга. Ааламда эмне деген улуу кереметтер жараткан адамдар, улуу өнөрпоздор деп айтып кеткендей болгон да. Туура. Дүйнөлүк маданий, адабий жаңылыктарды өздөштүрүп, көкөрөктөрүнө сиңирсе, ошондо биздин жаштардын патриоттуулугу, мекенчилиги